Темейде Ордо калаадагы желбиреп туруучу чоң желегибиз дагы бүгүн ылдый түшүрүлдү. Баткен облусундагы жаңжалдан улам курман болгондордун элесине таазим кылып, бүгүн бүтүндөй кыргыз журтчулугу кайгырып турат. Социалдык тармактарда дагы Баткеним биз сени мененбиз деген ураандар улам жаңырып, маданий иш-чаралар жана көңүл ачуучу программалар толугу менен токтотулду. Күн болуп кайра чыкпай баттыңарбы? Чындыкты ошол жактан таптыңарбы? Кырчындай жаш өмүрлөрдүн кыйылганы, эч нерседен бейкапар жашап жаткан карапайым жарандардын каза болушу жаш акындын жүрөгүн ыйлатып, каңырыгын түтөтүп турат. Эл жериндеги ар бир окуяга жүрөгүнүн түпкүрүнөн маани берип, ар убак үн кошуп келген Бердибек Жамгырчиев бул жолу дагы унчукпай аялган жок. Ургуштаган ойлорун ырсаптарына салып, курман болгондордун элесине таазим кылат. Акын болгон соң, кыргыздын жараны жигит болгон соң, ар бир ошол окуяга кайдыгер карай албай, ар бир ошол бир туугандарыбыздын көз жашы, алардын өлүмү ушунчалык жүрөктөн сызылып өтүп атат. Алардын баягы мекенди коргойм деп атып, мекен үчүн жан берип, жан дилин аябай, ушу өзүнүн жанын мекенден бийик койгону биздин ырсаптарга айланат деп айтат элем. Келечекте алардын баатырлыгы баягы чек арада чеп болуп, өздөрүнүн жанын аябай курман болгондору кийинки муун үчүн тарых болуп, кийинки муун үчүн алардын иштери жарык болуп калат. Чек араны кайтарып жатып, мекен үчүн жанын берген эр азаматтардын бул кара тасма тагынган сүрөттөрү муунуңду бошотуп, көздөн жаш агызат. Уулунун кызматтан аман келишин күтүп жаткан апалардын тилеги таш каап, кырчындай 3 чек арачы күзөттөн кайтпай калды. Чек ара кызматындагылар кесиптештерин жоктоп, эми алардын сүрөттөрүн гана карап, телмирип эскерип турушат. Жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жалпы чек арачылардын атынан көңүл айтабыз. Алардын жаркын элестери түбөлүккө биздин чек арачылардын, биздин гана эмес, жалпы кыргыз элинин жүрөгүндө сакталып калат. Аза күтүү күнүндө Кыргызстандын бардык мечиттеринде ар бир намаз окулуп бүткөн убактарда мекен үчүн өз өмүрүн аябастан шейит кеткендер үчүн Куран окулуп дуба кылынууда. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бардык мусулмандарды элим жерим деп өтүп кеткен бардык бир туугандарыбыз үчүн жана мамлекетибиздин тынччылыкта өнүгүшүнө дайыма дуба кылып турууга чакырууда. Ушу Баткен жергесинде окуп учкан мархумалардын арбактарына алыс багыштатып Аллахым жаткан жерлерин жайлуу кылгын, жайларын жаннаттан кылгын, жүздөрүн кыбыладан кылып, имандарын саламат кылгын Аллах Таала. Мусулмандын бул эң чоң куралы дуа деп айтылат да. Дуа аркылуу биз ийгиликке жетебиз. Ошондуктан биз Бишкек шаардык казыяты, Борбордук мечит, жалпы шаардагы бардык мечиттерде намаздардан кийин, ар бир намаздан кийин Куран окутуп, алардын рухуна багыштап, биздин эми акыркы биздин милдетибиз болгон Куран окутуп, дуаларды кылып атабыз. Биздин ошол милдетибиз ошол кыска убакыттын ичинде бул маселе чечилип, өз жолуна коет деп Аллахтан суранып атабыз. Ушул тапта бүткүл коомчулук түмөндөгөн замандаштар кайгырып, курман болгондордун жакындарына кайрат сөздөрүн айтып жатышат. Мен эне катары ошол энелердин несин аябай түшүнүп атам, жүрөгүм менен. Ушунчалык угуп алып ыйлап атам, телевизордон көрүп алып ыйлап атам мен. Эненин, баланын көз жаштары акпасын, жүрөктөрү оорубасын. Тилегим тынчтык, ушул оголоң батыраак тез өтүп кетсин. Улгайып калган кишилер болсо дайым эле айтабыз да, баламдын жамандыгын көрбөгөн, силердин жакшылыгыңардан башканы көрбөгөн деп. Мен ушуну каалар элем. Кыргызстандын аталары, Кыргызстандын энелери балдардын жамандыгын көрбөсүн. Алла Таала сабырлык берсин, элибизге тынччылык, аманчылык болсун. Улуттук аза күтүү күндөрүндө өлкө боюнча ошондой эле чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелеринин имараттарында Кыргызстандын мамлекеттик туулары түшүрүлдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча зарыл чараларды көрүү тапшырылды. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.